Менин атым Самара. Мен силер менен эң жаман окуя менен бөлүшкүм келип турат. Мен аябай кыймылдуу, анан баардык нерсеге кызыгып чоңойдум. Ата-энем менин тентектигим анан ашыкча эле бүт нерсеге кызыга бергеним үчүн урушчу. Ал нерселер зыянын тийгизет экенин айтып. Мен болсо түшүнчү эмесмин. Ошон үчүн аларга көргөзбөй кылчумун. Мен бычак менен ойноп, өзүмдү чыныгы пиратка же циркачка сезип ойночумун. Ойноп бүткөндөн кийин кайра ордуна кандай турса ошондой кылып коюп койчумун. Эч ким эч нерсе билбей калчу. Мен болсо тыюу салынган нерсе менен ойнодум деп канааттанып калчумун. Өзүмдү шумдук тайманбас сезип калчумун. Бир жолу атандардын достору келди. Шаң-шөкөт менен бирөөсү ашканага зажигалканы унутуп коюптур. Аны кантип колдоноору мен үчүн аябай кызык болду. Анткени мен аны менен чоңдордун гана колдонгонун көрчүмүн. Мен аны дароо кармалап көрүүнү чечтим. Мен акырын ашканадан аны алдым дагы кладовкага кирип кеттим. Мен дароо кантип күйгүзүштү түшүндүм. Андан дагы отту кичирейтип чоңойтсо болот экен. Мен өзүмдү астронавт элестете баштадым. Өзүмдүн кораблим менен космосту карай учуп бара жатканымды. Мына ошентип башка жашап кете алчу планетаны дагы таптым. Бурчта турган бөтөлкөлөр башка планетанын космодромуна айланды. Мен акырындан коно баштадым. Акыркы эсте калган нерсе бул катуу оттун жалыны. Мен ооруканада ойгондум. Бүт денем бинт менен оролгон. Апам жанымда ыйлап отуруптур. Атам коридордо бирөө менен телефон аркылуу урушуп жатканын уктум. Ушул окуядан кийин мен аябай өзүмө кирип кеттим. Көп сүйлөбөй, көп деле кыймылдабай. Башында ата-энем көп деле маани беришкен жок. Бирок бул нерсе бир жылдай созулганда психотерапевттерге алып жөнөштү. 14 жашымда мен өзүмө келе баштадым. Адамдар менен сүйлөшүп, окумду окуп, спорт менен машыгып. Бирок мен катуу жалындардан, оттун үнүнөн аябай коркуп калдым. Ашканада газды дагы күйгүзө алчу эмесмин. Атам электр плитасын алмаштырып берген. Ал күнү апам атамды кайра урушту. Подвалдын эшигин оңдоп койбойт белең деп. Ал ишемби күнү эле апам кир жуучу күн. Подвал болсо кир жуучу жай болчу. Мен сабактан келе жатсам үй акырындан түтөп баштаптыр. Мен үйгө чууркап бардым. Эшикти ачып үйгө кирип бардым. Потолоктун баары түтүн. Өрт башталганына аз эле болуптур. Подвалдан кыйкырган, эшикти такылдаткан үн угулду. Мен жакындап калганда кыймылдай албай калдым. Көз алдымда жалындап жаткан өрт. Мен эң корккон нерсе. Өрт жалындап чоңойгондон чоңоюп бара жатат. Подвал жакта дубал өрттөнө баштады. Мен болсо эч нерсе кыла албай турам, бутум кыймылдабайт. Качыш керек деп ойлондум. Өрттөн качыш керек деп. Кладовкада өрт өчүргүч бар болчу. Бирок бутум кыймылдабайт. Күчүм калбай калганда мен көзүмдү жумгандан башка эч нерсе кыла албай калдым. Ооба, көзүмдү жумган соң кичине өзүмө келдим. Мен эптеп кладовканын эшигин ачтым дагы өрт өчүргүчтү алып чыктым. Өрттү өчүрө баштадым. Ал акырындап азая баштады. Эптеп ошентип отуруп подвалга жеттим. Балта менен эшикти ургулап ачтым. Эшик ачылды. Атам менен апам араң эле дем алып ичинен чыгышты. Менин башым айлана баштады. Буттарым кыймылдабай баштады. Мен эртерээк чыгыш керекпиз дедим. Мен аларды биз чыгышыбыз керек деп сүйрөй баштадым. Алардын шайы ооп калыптыр. Мен аларды болгон күчүм менен сүйрөй бердим, бирок күчүм калбай калды. Чыгарга бир аз эле калган. Көзүмдү ачсам ооруканада экенмин. Маңдайымда медайым туруптур. Андан дароо атам апамды сурадым. Өкүнүчтүү. Азыр доктурду чакырам деди. Мен болушу мүмкүн эмес деп ишенгим келген жок. Доктур келип, менин жакын туугандарым барбы деп сурады. Ооруканадан бирөө алып кете алабы деп сурады. Мен жок деп жооп берип, кыйкырып ыйлай баштадым. Мага ийне сайып салышты. Ойгонсом, маңдайымда бир киши отуруптур. Колумду катуу кармап алыптыр. Мен дароо колумду алдым. Менден коркпо, мен сенин тайкеңмин деди. Андан кийин ал болгонун айтып берди. Кладовкада мен зажигалка менен ойногондо өрт чыкканда ал күнөөлүү экен. Анын күйүүчү бөтөлкөлөрүнүн айынан өрт чоң болуп чыгып кетиптир. Атам аны күнөөлөптүр. Ал деле күнөөсүн мойнуна алыптыр. Бирок атам ушунчалык чиндениптир. Үйдө болгон анын сүрөттөрүн, видеолорун жоготуп, ал менен катышпай калыптыр. Мен болсо анда кичинекей болгондуктан аны унутуп калыптырмын. Ушунча убакыт ал өзүн күнөөлүү сезип жүрүптүр. Өрт болгонун укканда мени ооруканадан издеп таптыр.
Мени үйдөн табышканда болсо өрт өчүргүчтү кучактаган бойдон жатыптырмын. Мен ошентип ата-энемди жоготуп алдым. Өзүмдү күнөөлөп жүрдүм. Мен аларды сактап калсам болот эле. Тайкем мага опекун болуп багып алды. 3-4 айлап үйдөн чыккан жокмун. Бирок убакыт бул кайгыны жеңе баштады. Тайкемдин жана анын үй бүлөсүнүн мага болгон жакшы мамилеси мени кичинеден алаксытып баштады. Алар аябай жакшы адамдар экен. Мен эми азыр өрттөн коркпойм. Өрт өчүрүү боюнча инспектор болом деп чечтим. Өрт менен күрөшүүдөгү эң негизги нерсе аны алдын алуу. Мына ушундай окуя. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды жакшы карагыла. Өрт коопсуздук эрежелерин сактаңыздар. Жана катталуу деген кызыл кнопканы басканы унутпаңыздар. Салам, менин атым Тилек. Мен 10 минутадай өлүп кайра тирилдим. Ошондо өлүп эле калсам жакшы болмок. Анткени атамдын жанында аябай уят болдум. Мен 12 жаштамын. Көпчүлүк балдар сыяктуу эле ата-энем жокто чоңдор үчүн тартылган кинону көрүп, сүйүктүү актрисаларымды караганды жакшы көрчүмүн. Ошол күнү менин сүйүктүү актрисаларым Оскар сыйлыгынын чоңдордун киносунун наамына талапкер болушкан. Мисалы, Чоң алма, Эң даамдуу кулпунай жана Кара үнкүр деген сыйлыктар эле. Күндүз ата-энем үйдө жок болчу. Мен окуудан суранып түз эфирге жетишип калдым. Үйдө жалгыз элем. Анан компьютерди күйгүзүп, каналга кирип, шымымды шыпырып, колумду вазелин менен сүйкөдүм да кызыктуу жерин күтүп жаттым. Кокустан кимдир бирөө ачкыч менен эшикти ача баштады. Чочуп кеткенимден вазелинди ыргытып ийдим. Ылдый эңкейип комп өчүргөнгө аракет жасадым. Анан эле бадах деди. Мен учуп кеттим да эсимди жоготуп жатып калдым. Көзүм тумандап жакшы көрбөй, ар кандай үндөр угулуп жатты. Чочуп өзүмө келдим. Шымымды кийдимби деген ой менен. Тыңшасам, эч ким келе элек экен бөлмөмө. Мен шашып шымымды кийип отуруп калдым. Кичине өзүмө келдим. Элестеткеле, атам кирип келсе, шымым шыпырылган бойдон эсимди жоготуп жатканымды. Үндөрдү угуп залга чыктым. Ал жакта атам менин сүйүктүү актрисаларым менен кучакташып отурат. Эмне? Анан дагы деле эсимди жоготуп жатканымды түшүндүм. Кайра чочуп ойгонуп кеттим. Ооба, мен дагы деле жерде жылаңач жатыптырмын. Асыртта атамдын үнү угулуп жатты. Ал менин бөлмөмө жакындап келатты. Мен шашып тез кийиндим. Жетиштим деп ойлоп экранды карадым. Ал жакта чоңдор үчүн видеонун эң кызыктуу жери болуп жатыптыр. Мен өчүрөйүн деп колумду сунсам, колум экрандан өтүп кетти. Мен дагы деле түштөмүнбү? Кокустан көзүм караңгылап, үндөр жоголо баштады. Денем титиреп барып, баары тыптынч болуп калды. Көзүмдү ачсам эле доктурда жатыптырмын. Жанымда апам отурат. Менин ойгонгонумду көрүп, кучактап ыйлап ийди. Атам менен доктор да келди. Доктор мени карап, баары жакшы. 1 сааттан кийин алып кетсеңер болот деди. Көрсө, мен вазелин колум менен токту кармап алсам, ошондо жарылып кетиптир. Өзүмдү жоготуп, жада калса өлүп калыптырмын. Мени алып кетишти. Ата-энемдин көзүн карай албай жаттым. Мени ким кийинтип, доктурга алып келди деген ой менен. Мен ата-энемдин жүзүнөн бир нерсени окуганга аракет кылдым. Бирок эч нерсе окуй албадым. Башыма ар кандай ойлор келип жатты. Мен шымымды кийип, компты өчүрүп, анан эсимди жоготтумбу деп. Анан кичине тынчтандым. Кечинде болсо бөлмөмө атам кирип келип, мени чекемден өбүп, анан чыгып баратып акырын камсанаба балам. Биз баарыбыз мындан өткөнбүз деди. Эгер силерге бул чыгарылыш жакса, лайк баскыла жана каналга жазылгыла. Комментарийге ой пикириңерди калтырганды унутпагыла. Салам, менин атым Медет. Мен мектепте акыркы класстарда окуйм. Кичине ойноп көрөйүн деген эле оюм менен бир кездерде компьютердик клубга киргениме азыр абдан өкүнөм. Себеби качан бир убакытта мен классымдын тырышчаак окуучусу, ата-энемдин сыймыгы жана инилериме үлгү элем. Мен отличник, активист болчумун. Мектептеги бир дагы иш-чара менсиз өчү эмес. Активдүү жашоо образын карманып, спорт менен машыгып, сүзүүгө барып, китептерди көп окучумун. Бир күнү классташ балдарым менен мектептен кийин кичине компьютер ойноп көрөлү деп чечтик. Ал жакка бир нече жолу кирдим. Алгач такыр кызыккан жокмун. Себеби кантип ойношту билбейт элем. Бирок ар бир барган сайын кызыгуум арта баштады. Компьютердик оюндарга канчалык кирип кеткенимди өзүм да байкабай калыптырмын. Көп өтпөй, кызыккан нерсем адатка айланып кетти. Күнүгө мектептен кийин шашкан бойдон клубка кичине ойноп алайын деп барчумун. Кийинчерээк 1 саат, 2 саат, 3 сааттан ойной баштадым.
1 айдан кийин сабактарды калтырып, сабактардан качып барып ойночу болдум. Ойлорумдун баарын ошол оюндар ээлеп алды. Себеби виртуалдык жашоо менин бир бөлүгүм болуп, чыныгы жашоого кайткым келбей калган. Чыныгы жашоо мага кызыксыз, күңүрт сезилчү. Көп убакыт өтпөй, сабактарга да барууну токтоттум. Кээде клубда түнөп оюн ойночумун. Ата-энемди досторумдукунда түнөп калам деп алдачумун. Албетте, жакындарым жана мугалимдерим менин бул адатымды билип калышты. Алар абдан капа болуп, кайгырып жүрүштү. Атам мага жаза берейин деп чечип, ал мага такыр акча бербей койду. Апама да бербей деп айтыптыр. Бул дагы мени токтоткон жок. Досторумдан карыз алып, тааныштардан дагы жалынып, жалбарып сурап алгаттым. Ал убакытта намыс, уят деген нерселер мага маанилүү болбой калган. Клубка кирип ойноонун жолун дайыма тапчумун. Айланамдагылар мени сыйлабай, жаман көздөр менен карап башташты. Досторум мени таштап, ата-энем болсо эмне кыларын билбей калышкан. Мени үйдө камашты. Психологко дагы алып барышты. Эч нерсе жардам берген жок. Эгер ойнобосом, мен өлүп калчудай сезилчү. Оюндун деңгээлдерин өтүү мага жашоомдун маңызы болуп калды. Бактылуу болуш үчүн мага оюндар гана керек болуп калды. Ата-энем көп жолу мени урушушту. Мен үчүн өзүлөрү да бири-бири менен уруша турган болду. Күндөрдүн биринде апам мага күзгө алып келип, "Балам, карачы өзүңдү" деп ыйлап жиберди. Өзүмдү көрүп тааныбай калдым. Бейтааныш адам мени карап турду. Көрсө, бул убакыттардын ичинде мен өзүмдү бир да жолу күзгүдөн карабаптырмын. Чачтары өскөн, көздөрү кызарып, шишиген, үй жайсыз адамга окшоп калыптырмын. Терезени караганымда көздөрүм күн нурларына чыдабай ооруп кетчү. Атам баарыбыз чогулуп паркка барып келели деп сунуштады. Көңүлдүү убакыт өткөзүп, ошол жактан шаар четинде бир жумалык эс алууга барып келели деп чечтик. Ал жакка барганыбызда өткөн кеткенди анализдеп баштадым. Таза аба пайдасын берди окшойт. Өзүмдөн, ата-энемден, досторумдан да уяла баштадым. Ошондо гана эсиме келип, мындай жашоодон өзүм дагы тажаганымды байкадым. Жашоомду өз колума кармап, ата-энемдин ниеттерин ишке ашырайын деп чечтим. Себеби мен жашоону жакшы көрөм. Жакындарым мурунку Медетти көрүп кубанышты. Бирок дагы деле толугу менен өзгөрөөрүмө, өзүмдүн жаман адатымды жеңээриме ишене албай, күмөн санап атышты. Албетте, алар мага ишениш үчүн убакыт керек болчу. Бирок мен билем, мен өзгөрдүм. Келечекте бул каталарымды эч качан кайталабайм. Бул видеону досторуң менен бөлүш. Менин окуям башкаларга да сабак болсун. Оюндарга абдан күчтүү кызыгуу болду беле? Комментарий жазып калтыргыла. Өзүңөрдүн окуяларыңарды биздин электрондук почтага жөнөтсөңөр болот. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.